27 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 27 ноябрда УКМК ген байлыктарды басып алган жана уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бар деген шек менен Токтогул шаарынын мэри Эркин Тойгонбаев кармалганын маалымдады. Атайын кызматтан мэр менен бирге анын уулу, ген чыгарган компаниянын өкүлү жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдиришти. Маалыматка караганда 2022-жылы Тойгонбаев Токтогулдагы Кварц кени жайгашкан жердин айыл өкмөт башчысы болуп турганда, гендин менчик ээсине кварцты биргелешип иштетүүнү жана сатууну сунуштаган. Ээси баш тарткан соң Тойгонбаев белгисиз адамдар, анын ичинде Дөө Чыңгыз Кайман аттуу Чыңгыз Жумагуловдун уюшкан кылмыштуу тобунун Токтогул шаарындагы байкоочусу болом деп өзүн тааныштырган жаран менен бирге ишкерге күч колдонгон. Анын үй бүлө мүчөлөрүн коркутуп, ишкананын 50% үлүшүн Тойгонбаевдин уулуна каттатып койгон деп жазылат билдирүүдө. Генден казылган кварц мыйзамсыз сатылып, түшкөн кирешени аталган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү менен биргеликте Токтогул шаарынын мэри алып турган. Билдирүүдө өндүрүш экологиялык жана техникалык талаптарды одоно бузгандыктан мамлекетке 74 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени кошумчаланат. Ош ОИБнин кызматкерлеринин мушташынан кийин милициянын башчысы Жеңиш Жоробековго эскертүү берилип, 3 орун басар кызматтан алынды. Бул тууралуу 27 ноябрда ИИМде билдиришти. Маалыматка ылайык буга чейин соц тармактарда Ош ИИБдин жетекчилиги өз ара келишпестиктен улам мушташып жатат деген маалымат тараган. Аталган окуя үстүбүздөгү жылы 24 ноябрда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жанында болгону такталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерден далил зат катарында канга окшогон кызыл түстөгү тактардын үлгүлөрүн жана көп кабаттуу үйдө орнотулган видео камераларга түшкөн далилдерди алышкан. Андан сырткары окуяга тиешеси бар жетекчилик курамдагы кызматкерлерге тиешелүү соттук экспертизалар дайындалган. ИИМдин ички иликтөө кызматы кызматтык иликтөө жүргүзүп, ички иштер органдарынын кызматкерлеринин аброюна шек келтиргени үчүн Ош ОИБнин башчысына кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү берген. Ал эми пикир келишпестиктен улам мушташкан облустук милициянын ыкчам иштери боюнча орун басары Алмаз Усеналиев, коомдук коопсуздук боюнча орун басары Салморбек Шералиев жана кадр иштери боюнча орун басары Улан Асанбаев кызматтан алынды. Ошондой эле ИИМден окуяга тиешелүү материалдар тиештүү органдарга жөнөтүлүп, юридикалык баа берилерин кошумчалашты. Бишкекте мурдагы номер 47 түзөтүү абагынын ордуна курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн 11-и 2024 жылдын сентябрында эксплуатацияга тапшырылат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында ал 986 батирден турган 18 кабаттуу үйлөр. Алагөзов билдиргендей, президент Садыр Жапаров 26 ноябрда мамлекеттик ипотекага берүү максатында курулуп жаткан үйлөрдүн курулушунун жүрүшүн пландан тышкары барып текшерген. Курулуш жүрүп жаткан аймакта 39 көп кабаттуу үй курулат жана мамлекеттик ипотека программасы аркылуу жеңилдетилген шартта жарандарга берилет. Президент Садыр Жапаров курулуп жаткан үйлөрдүн сапатына өзгөчө көңүл буруу керек экенин баса белгиле деп жазды ал Facebook барагында. Президенттин курулушчулар менен сүйлөшүп жаткан учурунан видео жарыялап. 2022 жылдын июлунда Минкап Бишкектеги номер 47 абакты жоюуну чечкен. 2023 жылдын башында колониянын ордуна 10 000 батирлүү кичи район курулары белгилүү болгон. Турак жайлар мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилет. Президенттин мурдагы басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев жеткиликтүү турак жайларды куруу үчүн донорлор менен финансылык ресурстарды тартуу иштери уланып жатканын билдирген. Алсак Сауд өнүктүрүү фонду жеткиликтүү турак жай курууга $100 миллион бөлөт. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров 24 ноябрда аялдарга карата зомбулук учурларынын алдын алуу маселелери боюнча жыйын өткөрүп, гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк жараянына символикалык старт берди. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров жыйында үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын алдын алуу жана токтотуу маселеси мамлекеттик бийликтин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Буга байланыштуу ал укук коргоо органдарына, жергиликтүү бийлик органдарына жана социалдык кызматтарга бул багытта ишти күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле ал бул багыттагы учурдагы мамлекеттик программаларды жана иш-чараларды кайра карап чыгуу, аялдарды коргоо жана колдоо боюнча жаңы чараларды киргизүү жана актуалдаштыруу
болтуруу боюнча тапшырмаларды берди. Теңдикти жана гендердик саясатты илгерилетүү бул жөн гана тенденция, ооз-эки сөздөр же эл аралык милдеттемелерибизди аткаруу эмес. Бул дени сак, адилеттүү жана өнүккөн коомдун пайдабалы. Ошондуктан биз коопсуз, тынч жана бакубат жашоону түзүү үчүн коомубуздун ар бир мүчөсүн коргоого бардык күч-аракетибизди жумшайбыз. Аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу саясаты өкмөттүн көңүл борборунда кала берет деп белгиледи Минкаптын башчысы. Өкмөттүн басма сөз кызматы Жапаров аялдарга финансылык, экономикалык колдоо көрсөтүү маселесине да токтолгонун билдирди. Мындан тышкары жыйында учурда жогорку кеңештин кароосуна мындай көрүнүштөрдү болтурбоо чарасынын жаңы түрүн киргизүү жөнүндө зордук зомбулук жасаган адамдарга электрондук белериктерди тагууну караган мыйзам долбоору сунушталганы белгиленди. Анын жардамы менен бийлик андай адамдардын жайгашкан жерине жана зордук зомбулукка кабылган адамдарга жакындаган радиуска байкоо жүргүзөт. Мындан сырткары жыйында президенттин тапшырмасы менен 2030-жылга чейин аялдардын лидерлигин колдоо боюнча атайын программа иштелип жатканы айтылды. Бишкекте үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу жана андан жапа чеккен аялдар менен балдарга тез жардам көрсөтүү үчүн 4 социалдык унаа иштеп баштайт. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Муниципалитеттен белгилешкендей, социалдык автоунаа Кыргызстандагы социалдык кызмат ал төмөнкү учурлар боюнча иш алып барат. Ырайымсыз мамилеге же зомбулукка кабылган балдарга тез жардам көрсөтүү, балдарды өмүрүнө коркунуч туудурган кырдаалдардан тез арада чыгаруу жана аларды борборлорго жеткирүү, балдарды интернатка которууда тергөө иштерине, соттук териштирүүгө, медициналык кароолорго коштоп жүрүү. Рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө кайырчылыкка, сел-саяктыкка катышкан аялдарды жана балдарды кароосуз калган жашы жетелектерди аныктоодо шашылыш баруу. Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды аныктоо боюнча шаардык жана райондук рейдтердин жүрүшүндө жер-жерлерге чыгуу. Ошондой эле социалдык унаа документтерди тарөздөө, психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүү үчүн үстөл менен жабдылган. Аялдарды жана балдарды ташууга мобилдик топтордун кызматкерлерине шарттар түзүлгөн. Жаңы унаалардын ачкычын 26 ноябрда Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев калаанын 4 социалдык өнүктүрүү боюнча райондук башкармалыктарынын башчыларына тапшырды. 25 ноябрда Бишкекте жыл сайын өтүүчү гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк кампаниясы стартталган. Ал аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун алдын алууга жана болтурбоого чакырат. Компания аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун бардык түрүн жоюу боюнча биргелешкен аракеттерди жана чараларды көрүү үчүн бардык кызыктар тараптардын күч-аракетин бириктирүүгө багытталган.